Эгер сиз чыркыраган чындыкты, жүрөккө жакын эмоцияны уккуңуз келсе, биздин модераторго жазылыңыз. Өзүңүзгө мүнөздү суроо, бул мүнөздү эл алып келген мүнөз да сизге. Тил боюнча көп айтышат да сизди. Тилине тибиртке чыккыр дейт. Мадымаров тилинен көрөт дейт, сүйлөй берет дейт. Же болбосо Мадымаров муну жакшы айтты деп айтышат. Ушунун тил боюнча, сиздин өзүңүздүн тилиңиз боюнча пайдасы көппү же зыяны көппү? Тил мындай. Өзүңүздүн тилиңиз боюнча. Дагы эле макал менен айтканда, жигитке жетимиш өнөр аз дейт. Жигитке жетимиш өнөр аз. Бүт бардык өнөрдүн алды кызыл тил дейт. Тил жирафта да бар. Эң узун. Тил буйда да бар. Эгер сен ошол тилиңди Аллах сүйлө деп берсе, сен коркуп, тилиңди тишиңе кысып олтурган жүрөгүң курусун сен. Сен титиреп отурганың курусун. Кыргызда айтат. Өзүңүз сөздүн башында айттыңыз. Сөз келгенде айтпасаң, сөзүн атасы өлөт деп. Мен айтпасам, сиз айтпасаңыз, бул жигиттер айтпаса ким айтат? Ким айтат, айткылачы. Бул бир. Экинчиден, дүйнөгө бизди таанытты деп Манас дейт. Манас өзү таанытпаса, эпос таанытты дейт. Эпостагы тил менен жаралган. Саякбайдын тилиндей тил болуш үчүн, же Сагынбайдын тилиндей тил болуш үчүн эмне керек, айткылачы? Мухит. Же болбосо ааламга Чыңгыз таанытты дейт. Чыңгыз кетме менен тааныттыбы? Же Чыңгыз банк менен тааныттыбы? Чыңгыз базар менен тааныттыбы? Чыңгыз дагы тил менен таанытты. Бул эбегейсиз чоң байлык. Ошондуктан тилим бар деп жүргөндөр көп, бирок чындыгында дудук, коркок, чоркок, эки сөздүн башын бириктире албаган, же 4 сабырды жаттай албаган бир дөдөйлөр бар. Ошондой дөдөй болгонго караганда, өнөр алды кызыл тил деп, кызыл тил менен ааламга таанылып, ааламды тилиң менен, акылың менен таанып, сүйлө, оку, бил. Окуй албасаң, дөдөйсүн. Сүйлөй албасаң, дөдөйсүн. Ошол да. Ошондуктан мамлекетти уурдап алды, жетим жесирлердин акысын жеп алды, темирлерин уурдап кетти, газдарын уурдап атат, же болбосо укмуш жерлерди ээлеп алыптыр деген дооматка караганда, тили бар деп айткан мага жеңил. Айтмактан айтышып, ары карай кетишсин. Ааламдардын падышасы жараткан Аллах дагы бүтүндөй пайгамбарларды жибергенде тили менен жиберген. Айт, ишендир, түшүндүр. Кылыч менен жиберген эмес. Найза менен жиберген эмес. Тили менен жиберген. Аллахка чексиз шүгүрчүлүк билдирем. Ошол тил берип, чексиз шүгүрчүлүк билдирем. Тилди кыймылга келтирген акыл берип, ошол акылды туура жолго салып койгон жүрөк берип, мына ошол жүрөктү көрүнгөн жерден коркуп, титиреп жүрбөй, эр жүрөк кылып жаратып койгон үчүн чексиз. Эгер
Эгер сиз чыркыраган чындыкты, жүрөккө жакын эмоцияны уккуңуз келсе, биздин модераторго жазылыңыз.